Assalamu alaikum, kutmandуу түнүңүздөр менен. Азыр биз Бишкек шаарына Турциядан, Дубайдан жана башка ошол чет элден учуп келип аткан самолетторду тосуш үчүн, ошол жактагы биздин казак боордошторду тосуш үчүн Бишкек шаардык мэриясы атайын автобустарды уюштуруп жөнөгөн атабыз. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр 5 автобусту даярдадык. ГАИнин сопровождениясы менен аэропортко барат. Азыр Айбек Жанышбекович өзү баш болуп, бардык вице-мэрлер бүт баарыбыз ушул жердебиз. Буюрса боордошторду тосуп алып келип, жайланыштырып, тамак ашын берип, ошого жөнөйлү деп чыгып аткандагы кербетибиз. Урматтуу достор, урматтуу активисттер, урматтуу журналисттер, бардыгыңыздар тең баягы негатив кыла бербестен, эр жигиттин башына эмнелер келип, эмнелер кетпейт дейт. Ушул элдин, казак элинин башына түшүп аткан ушул кайгыда биз дагы бир тууган казак элине баарыбыз боордошторго жардам берели. Биздин ошол мэриянын автобустары булар. Азыр Стамбулдан конот экен, саат 2:30. Ошол жака барабыз. Канча казак боордоштор келаткан болсо, ошонун баарын тособуз. Эртең Дубайдан 150 киши деп атат. Аларга дагы уюштуруп атабыз. Биз бул жерде автобустар, Бишкек шаардык мэриясынын автобустары, биздин муниципалдык автобустар, ушуларды алып азыр ГАИнин коштоосунда аэропортто буюрса чыгабыз. Урматтуу активисттер, урматтуу журналисттер, урматтуу достор, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр мынакей автобустар даяр. Буюрса ГАИнин сопровождениясы менен азыр чыккан атабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандагыдай, азыр ошол бизге берген маалымат боюнча Турциядан 30 киши экен. Андан кийин Москвадан бар, андан кийин Дубайдан бар. Ошолордун баарына алып барып, ушул биздин өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтүп, ошону менен бирге боордошторго колубуздан келген жардамды берели деп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай автобустар мынакей жылып башташты. Азыр ГАИнин коштоосунда мынакей чыгышат. Бардыгын алып келип, суроолоруңуз болсо жооп берем. Бул жерде азыр баарыбыз ошол Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбекович өзү дагы кошо вице-мэрлердин бардыгы ушул жерде, бардыгы түнү менен кызматта. Эң негизгиси биздин дагы жарандар, баягы активисттер, ошол казак боордошторду тосуп алабыз дегендер абдан көп, бизге үн кошуулар көп болуп атат. Бирок Бишкек шаардык мэриясынын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Тосуп алганга жана жайланыштырып, баарын жаткызганга, эң негизгиси баарын чогуу алып келип, чогуу мейманканага жаткызып, анан кийин чогуу жаран баарын алып барып Кордайдан өткөзүп келебиз деген план менен иштеп атабыз.